Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымда, менин көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Саныбыз 50 миңге жетти. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Демек, жаңылыктар кызыктуу болсо керек деп ойлойм. Жана ушу каналга супер рахмат деген функциялар бар экен. Супер рахмат бергендерге чоң ыраазычылык билдирем. Андан сырткары каналды QR код менен колдоп койгондорго да чоң ыраазычылык билдирем. Анткени сиздердин колдооңор менен каналды мындан ары алып барууга мотивация берилип атат. Көптөн бери күтүлгөн нерсе. Бул деген Хамас менен Израиль тынчтык келишимге 15 январда же 3 айынын 15-inde кол коюшту. Кол коюп туруп, кечээ ошол Мохаммед Абдуль Рахман Аль Тани, Катар шейхи, Катар тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлү ошо толук келишимди сайттарда чыгарды, расмий массалык маалымат каражаттарда. Ал келишим негизи Израилдин утулушун көрсөтүп атат жана Хамастын утушун көрсөтүп атат. Анткени Хамас көп кишилерди жоготту Израилге караганда. Бирок ушул келишим боюнча азыркы кезде ошо Хамаска карай көп мындай алдыга кадамдар коюлду да. Эң биринчиси бул деген согуш атуулар токтотулат. Атуулар токтотулуп туруп, 42 күндүн ичинде Израиль өзүнүн баягы сахал кыймылын чыгарат. Ошо Газадан чыгарып туруп, Мисир менен болуп аткан Филадельфиялык ошо жол деген жолду бошотот. Ошондо Мисирден жума сайын 600 гуманитардык груздар, фуралар келип баштайт. Көбү Туркиядан келет деп айтылып атат, Катардан да келет, Мисирден да келет, башка өлкөлөрдөн да келет. Израиль ушу Газага электроэнергияны өчүрүп салган болчу, анткени электроэнергияны көп жылдан бери акысыз Израиль Газага берип турган жана сууну берип турган. Ошо Израиль ошол электроэнергия менен сууну берет, ачат кайра. Анткени израилдиктер баягы суу деңизден туздуу сууну мындай иче турган суу кылып туруп, ошо атайын аппараттар менен ошол сууну жеткирип турчу Газага. Анан согуш башталганда токтотуп ийген да кээ учурда. Ошону кайра ордуна салат. Андан сырткары ошо Израиль бүт ошо согуш башталгандан бери камалган жаш өспүрүмдөрдү, балдарды жана аялдарды, кыздарды бошотот түрмөлөрдөн. Андан сырткары алгач баягы Хамас ошо негизи келишим базар күнү 19 январда 3 айынын 19-унда башталат. Анын иштеши ошол күнү 33 баягы барымтага алынган израилдик жаранды Хамас бошотот. Бирок Израиль ага жооп кылып туруп, ар бир барымтага алынган туткун үчүн, эркек кишиси үчүн 30 кишини бошотот. Аял кишиси үчүн, аял аскерлер, алар үчүн 50 ошо кармалган Хамастын аскерин бошотот. Анан ал 4 ушундай аял кармалыптыр негизи. Жалпы ошо барымтага алынган туткундардын саны 94 деп айтылып атат. Кээ бир божомолдоолор боюнча алардын 36-сы же 34-ü өлдү деп эсептелинет. Израиль өз тарабынан айтты, баягы өлтүрүлгөн ошо туткун үчүн эч кандай мындай Хамастын туткундары бошотулбайт деп айтты. Кошумча дагы ушу келишим жүрүп атканда аябай оор жүрүп аткан, анткени келишимдин жүрүшү 2-3 ай болуп кетти. 2-3 айдын ичинде Хамас көп учурунда баягы Израиль алдыга жылса, кайра кошумча шарттарды коюп атты. Израиль ага каршы чыгып атты. Ошентип бул келишим көптөн бери узап келаткан. Анан Байден азыр айтып чыкты, бул келишим бул менин администрациямдын дипломатиялык утушу. Биз аябай оор, менин жашоомдогу эң оор ушундай сүйлөшүүлөр болду деп айтты. Жана биздин администрация ийгиликтүү ушуну аткарды деп айтып жатат. Трамп болсо өзүнчө чыкты, ал айтып атат, баарын куттуктайм, баарыңар азаматсыңар. Ошо мен деген баягы айттым эле пресс-конференцияда, эгерде баягы тынчтык келишимге келбесеңер, тозок кылам жакынкы чыгышты деп. Ошон үчүн бул менин жеңишим деп койду. Талашып атышат. Кимдин жеңиши? Ушинтип атышат. Анан Хамастын өзү дагы өкүлчүлүгү ошол сүйлөшүүлөр жүрүп атканда акыркы маалда айтты, цаалдын кайда ким турат, картасын бересиңер деди.
кайсы жерде кандай аскер турат, биз ошону көрүшүбүз керек. Анан Сакалов ошо 42 жуманын ичинде чыгып атканда биз аларды байкашыбыз керек деп айткандан кийин ошо израилдиктер биринчи баягы жок келишимди бузабыз деген, бирок Америка Коңшу Штаттарынан катуу басым келди. Ошо Байден администрациясынын киши келген жана Трамптын да кишиси келген, алар чогуу келип туруп ошо Нетаньяхуга катуу басым кылыптыр. Сен деген ошо биздин шарттарыбызды, алардын шарттарын кабыл алышың керек. Кабыл албасаң эме курал жарак, камсыздандыруу, ар кандай нерселер токтотобуз деди. Нетаньяху айла жоктон макул болдум дейт. Ошол кезде бул нерсе Израилде ички кризисти кайра күчтөтүп ийди. Исхак Герцог парламентке айтты, Кнессетине, эме өзүлөрүнүн жогорку кеңешине ушул келишимди кабыл алгыла, кол койдургула, добуш бергиле деп айтты. Израилде баягы жалпы элдин пикирин сураса, жалпы эл ошол келишимге кол койсун деди, өкмөттүн бүт расмий бутактары. Хамастын элинен сураса, ошол расмий бул келишим силерге жарайбы десе, Хамастын эли жыргап атат, айтып атат, эме майрамдап атат, ушул келишим түзүлгөнү бизге абдан жакшы, чарчадык, тажадык. Ошол согушту, күнүмдүк согуштан тажадык. Ошо бизге электр энергия бергиле, бизге набайканаларды иштеткиле, биз деген элди нан менен камсыздаштырыбыз керек, үйлөрүбүзгө келишибиз керек. Үйлөрүбүздү талкалап салды, бирок биз кайра ошол жерге барып жашайбыз, тынчтык жашоону каалайбыз деп Хамастын эли айтты да. Ушундай сурам жол өткөндөн кийин. Анан албетте баягы Израилдин ички саясий кризиси эмнеге алып келип атат? Израилде өзүнчө бир коалиция бар экен. Ал коалиция баягы бийликте турган коалиция. Анын бир мүчөсү ошо каржы министрлигинин министри экен. Ал деген мен коалициядан чыгып кетем, бул нерсе аябай жаман болду, келишим Израилдин келечегине балта чапты дейт. Дагы Ицхак Рабинге каршы ошол дагы парламент кесиде бир нече депутаттар чыгышты. Алар айтышты, бул келишимде бул Израилдин утулушу, бул азыр Хамас кайра күчүнө кирет, эл аралык баягы Хезбалланын мүчөлөрүн алып келет, Мисир аркылуу курал топтойт, дагы күчтөнтөт. Анан дагы бир нече 5-6 жыл эс алып туруп, андан кийин андан да мындан да баягы катуу соккуну Израилге берет, Израилди жок кылат. Ошо келишимге макул болгонуңар акмакчылык дейт да. Негизи Хамас болсо өзүнүн бүт түзүмүн сактап атат. Яхья Синвар өлтүрүлдү, баягы көп мындай өзүнүн башчылары өлтүрүлдү. Бирок ошол менен баары Хамастын өзүнүн орто чениндеги офицерлер, баягы аскер башчылар калды. Хамастын дагы Хизбаллада мисалы үчүн бүгүнкү күнү 80 миңдей киши бар дейт. Хамаста дагы ошо жалпы партизандардын саны 30 миңге чейин барат дейт. Ошолор калды. Алар өз ордунда калып, куралын сактап атат да. Эми Израиль өз тарабынан айтып атат, Хамас толугу менен отту токтоткондон кийин куралды да бериш керек деп атат, бирок бул баягы келишимге туура келбей калып атат да. Анын сырткары бүгүнкү күнү эксперттер серепишти, жалпы бошолто турган Хамастын аскерлеринин саны 1,5 миңден ашат да. Ошо 1,5 миң аскерди туткунга алынган Израилдин түрмөлөрүнө чыгарышат экен. Анан албетте Израиль өзүнүн баягы туткундарынын тизмесин Хамаска берди, Хамас өзүнүн туткундарынын тизмесин Израилге берди да. Бул нерсе мындай тынчтыкты алып келет, албетте кан төгүүлөр токтолот. Ошо бирок Газадан эчтеме деле калбай калды. Газаны мисалы үчүн кайра куруш керек болуп калат жаңыдан. Кээ бир үйлөр калды, бирок көбүнчө инфраструктурасынын баары талкаланды да, мындай чаңга сапырылды. Ошон үчүн бул нерсени кайра калыбына келтирүү дагы миллиарддаган доллар жардамды талап кылат. Бул жерден кайра мисалы үчүн бүгүнкү күнү Хамастын акчасы бүт Катарда дейт, катардык каржылык институттарда. Аякта 40 миллиардка чейин табылышы ыктымал дейт, ошо мусулман дүйнөсүнүн жардамы. Ошон менен анын Газаны кайра кура башташат дейт. Анан бул согушка чекит койбойт. Согуш дагы уланышы ыктымал да. Бирок убактылуу тынчтык болсо дагы бул абдан сонун нерсе, анткени адам өлүлөрү абдан жаман нерсе да. Ошондо согуштарды токтотуш керек, тынчтык болуш керек. Албетте бул нерсе ошол тарапка болгон жакшы бир кадам болду. Кошумча дагы айтып кетсем, жакында ошо Украина боюнча суроо берсе Байденге, аябай кызыктуу нерсе экен. Кишилер өлүп атат, эмне согушту эмне үчүн токтото албай атасыңар деген суроону берсе, айтыптыр, кишилер өлүп атат, ооба ошо начар нерсе болуп атат, бирок эме жакшы да жаңылыктар бар, мен деген ошо неберелүү болдум деп айтыптыр да. Ошону бүт баягы украиналык серепчилер угуп таң калып атышат, баягы
жакшы жаңылык экен. Неберелүү болуп турсуң бизде. Бир нече неберелер өлдү дейт, а сен неберелүү болуп турсуң. Сонун экен деп. Ушундай жооп беришти. Жана негизи Украина мисалы үчүн Орусия ортосундагы аябай кызуу согуштар болуп атат. Жөн эле Украина тарыхта алгачкы жолу 280ден ашык ушул дрондорду колдонуп ийди. Орусиялык массалык маалыматтар каражаттар 200 дрон деп айтты, бирок Орусияда расмий түрдө айтышты, чын эле аябай химкомбинаттар күйдү, баягы Энгельстеги авиациялык керосинди сактаган ошол комбинаттар күйдү, спирт заводдору күйдү. Спирт заводдордо баягы атайын химиялык заттар чыгарат, жардыргыч заттар үчүн, жана ошо самолеттор учканга атайын суюктуктар чыгарат. Ошолор жарылды. Ошо бир да жерде ПВО жакшы иштеген жок. Канча баягы Орусиянын расмий маалыматтары айтса дагы, мынча ракеталарды, дрондор токтоттук десе дагы, баары бир ал ракета, дрондор өзүнүн максаттарына жетти. Анан бүгүнкү күнү ошо Орусия каналдарында, мисалы үчүн Соловьев урушуп атат да, ПВО кайда, кайра ошол жаңы министр, коргоо министрин дагы жоопко тартыш керек деген ушундай сөздөр угулуп атат да. Ушундай нерсе болуп жатат. Инаугурацияга канча бир 5 күндөй калса керек, 4 күндөй, 3 күндөй. Инаугурациядан кийин бир сутканын ичинде дагы чоң геосаясий нерселер болуп кетиши ыктымал. 18-19 3 айынын күндөрү дагы чоң нерселер болуп кетиши ыктымал. Анткени ушул жерден баягы Ирандын атакасы, күтүлбөгөн атакасы күтүлүүдө. Чалгындардын айтуусу боюнча көрөлү, болобу болбойбу Израилге да. Анан жалпы ушундай азыр тынчтык келишимге кол коюлду. Ошон үчүн баягы мамлекет курулат экен, кайра калыбына келтирилет экен, ишкерчилик кайра ушу керек болуп калат Газада. Ал эми баягы Кыргыз Республикасында ишкерчилик дайыма керек да. Бизде тынчтык дайыма керек, тынчтыкты сакташ керек. Тынчтыктын ополтоосу бул деген, Кыргызстандын экили досу бар да, бул деген биринчи досу бул эл, экинчи досу бул армия да. Армия жана эл бирдиктүү, бир досу да Кыргызстандын. Башка достор жок Кыргызстанда. Ошон үчүн ушул эки элди байытыш керек, элди окутуш керек, жаңы технологияларды элге бериш керек. Армияны эң жаңы куралдар менен куралдантыш керек, армиянын санын да өстүрүш керек. Жакында ошол швейцариялык армиянын реформалар боюнча да бир берүү даярдап атам. Албетте Кыргызстанда ошол ишкерчилик жасаш үчүн бизнес пландоону үйрөнүш керек. Ушул QR код менен бизнес пландоону үйрөнсөңүздөр болот. Башка QR код менен ушул каналды колдоп койсоңуздар болот. Анда эмки видеолорун көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.